жумуштар менен бир күн орозо кармабай туруп, кийин тутуп койсо болобу дейт. Эми болушу болот, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн бирөөнүн жака бир коюп туруп, кийин барып кечирим сурап койсо болобу дейт. Албетте кечирим сурап койсоңуз болот, бирок жака бир урган таптакыр кереги жок эле дегендей, ошол жумуштар менен бир күн орозону эмне үчүн кармабай коебуз деген маселе. Мүмкүн болушунча кармаш керек, бирок такыр болбой калса анда бир күн кармап бересиз. Билесизби, эгерде мен сизге бир сөз айтып берем, ушул сөздөргө түшүнүп калган болсоңуз, анда жөндөн жөн орозону кармабай мындай койбойт элеңиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам осуяттарын изилдеп көрсөк айтылат, эгерде кимдир бирөө Рамазан айынын ичинде орозонун бир күнүн кармабай койсо, кийин бардык күнүн орозо кармап өткөрсө дагы мына ушул өз убагында тутулган орозонун сообуна жете албайт дейт, урматтуу бир тууганым. Демек, Рамазан айынын ичиндеги ошол күнкү касиет, ошол күнкү береке башка эч нерсе менен өлчөнбөй турган береке. Анан кийин тутуп берип коем деген менен, урматтуу бир туугандар, эмне биз мындай бир алданып калбашыбыз керек. Ошол Рамазандын учурундагы жана кыргызда бир сөз бар, сөздү өз убагында келбесең, сөз айтпасаң сөз ата сөйлөт. Ошол сыяктуу орозо өз учурунда кармала турган болсо, ошондо орозо ушунчалык берекелүү болот. Кийин кутулган менен бирок мурдагыдай калоон эч убакта келбейт экен. Эртең менен ооз жапканга тура албай калып, орозо кармай берсе болобу дейт. Эң жакшы суроо. Мисалы үчүн 3:30-да, азыр 3:15-те ооз Бишкекте бекитилип аткан болсо, бир адам саат 4:30-да туруп калган болсо эмне кылыш керек? Туруп ниет кылып коюш керек, бирок жанагы орозонун убагы башталып калгандыктан эч нерсе жебеш, ичпеш керек. Эч нерсе жебей ичпей ниет кылып койсо боло берет. Саат 11-12ге чейин ошол күнү эч нерсе жебеген болсо, ниет кылса боло берет. Эң чоң каталардын бири ушундай: бир адам кеч калып калса, саат 4-тө турат дагы, дароо бир утам суу ичип, анан оозун жаап алат, орозо болбой калат. Орозо болбой. Анткени 3:15-тен баштап жанагы орозо кармоонун мезгили кирди, эчтеке жебеш керек. Демек, кеч калып туруп калсаңыз, бир нерсе жебеңиз, ичпеңиз, ниет кылып туруп, намаз окуп кайра жатып алыңыз, орозо эсеп болот. Бирок бир нерсе жеп алсаңыз, орозо кармаганыңыз өтпөй калат, урматтуу бир тууганым.